Qanday soyuqxonaga? Saati 1200 qilib berебиз. Шаардын аймагында бүгүнкү күндө союккана мен жок деп эсептеймин. Мамлекеттик мүлккө кол салган, элдин акысын жеген, элдин байлыгына кол салган. Пайгамбар Мухаммед пайгамбарыбызды жаңылыштарды кылган. Бул ким мен ким болуп калдым алды? Эч ишенич жок да мындай жетекчилерге. Kelip akademik kelip de жақсы нерселерди немесең, мени сәл жаман болсом шерди иштейм бүгүн. 2126 тонна буğdayдын көлөмүн сиз канчалык элестетесиз? Биз аны мындай фураларга 25 тоннадан бөлүп санаганыбызда дээрлик 85 фурага ылайык жүк болду. Ошол мамлекеттик резервдер фондунун 2126 тонна буğdayы Баткен облусунун азыркы губернатору Абиш Калмурзаевга караштуу Дан деп аталган ишкананын кампасынан жоголгон. Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков, саламатсыздарбы? жылдын июль айында Кызылкаядагы Дан деп аталган ишкана мамлекеттик резервдер фондунан 2126 тонна буğdayды карызга алган. Келишим боюнча Дан ишканасы ири өлчөмдөгү буğdayды 1 жыл иштетип, 2013 жылы үстөгү менен кайтарып бериш керек эле. Бирок ал буğday 1 жылда эмес, арадан 6 жыл өтсө да мамлекетке кайтарылган эмес. Карызын төлөбөй келаткан Дан акционердик коомун акыркы 23 жылдан бери ата бала Калмурзаевдер башкарып келет. Иликтөөгө киришерден мурун өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Абиш Калмурзаевдин өмүр баяны менен да тааныштыра кетели. Абиш Калмурзаев 63 жашта. Эмгек жолун Кызылкая шаарынын транспорт тармагынан баштаган. Андан соң Кызылкая шаардык эт комбинатында механик, мал союучу цехтин мастер болуп иштеген. 1990 жылдан тартып, нан азыктарынын базасында директор болсо, 95 жылдан 2010 жылга чейин Дан акционердик коомун башкарган. 2010 жылдагы бийлик алмашуунун алдында Кызылкая шаарынын мэрлигине келип, кийин жаңы бийлик менен да тил табыша алган. 2016 жылдан бери өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп келе жатат. Баткен облусунун губернатору Абиш Калмурзаевге караштуу Дан деп аталган акционердик коомдун кампасынан жок болгон буğday тууралуу жергиликтүү активисттер акыркы 4 жылдан бери коңгуроого алып келишет. Ушул Аудандын 96 миллион биздин колубузда Аудандын 96 миллион Космотрезервдин буğdayын 96 миллион өндүрүлсүн деп чыккан чечимди биз алып көчүрмөсүн көбөйтүп, биз ошол жерде шаардык кеңештин депутаттарына берип, наразычылыгыбызды биз көп жолу билдирдик. Эч кандай жыйынтык жок, эч кандай бир тыянак чыккан жок. 2012 жылы 24 июлда ошол кезде Кызылкая шаарынын мэри болуп турган Абиш Калмурзаевге таандык Дан деп аталган акционердик коомго 2126 тонна буğday келип түшкөн. Аны өкмөттүн алдындагы материалдык резервдер фонду Дан акционердик коомуна 1 жылга аманат катары берген. Бирок аманат буğday түп орду менен жок болуп кеткен. Келишим боюнча аталган ишкана буğdayды элге сатып, ордуна жаңы буğdayды топтоп, мамлекетке 10% үстөгү менен көбөйтүп, 1 жылда кайтарууга милдеттенген. Жалпак тил менен түшүндүргөндө, Калмурзаевге караштуу Дан ишканасы мамлекеттен аманатка алган 2126 тонна эски буğdayды 2438 тонна жаңы буğday кылып кайтарыш керек болчу. Жоголгон буğdayдын чоо жайын тактоо максатында азыр өкмөттүн Баткендеги өкүлү кызматын аркалап келе жаткан Абиш Калмурзаевге жоолугуу үчүн облустук администрацияга бардык. Бул имарат кадимки аскердик объектке кайтарылгандыктан ага кирүү оңой болгон жок. Кызуу кайым айтышуулардан кийин гана өкмөт өкүлү Абиш Калмурзаевга жоолуга алдык. Ал сөз болуп жаткан буğday чирип кеткенин айтууда. Бирок 2012 жыл кампага түшкөн буğdayдын чирип кетишине Калмурзаев эмнегедир 2010 жылкы окуялар себеп болгон деп ишендирип жатат. Буğday өзүнүн Казакстандан келген буğdayдын 14,5% влажность болуш керек. 17,5% келген. Биз кат жазганбыз сразу хлебный инспекцияга. Хлебный инспекцияга жазганда ошол убакта Рахманов Пайзилда деген директор болгон Космотрезервдик. Реагировать мына переворот болуп кетти, ол иштен кетип калды, ал баштагыча ош окуясы башталып кетти, шуну менен кетти да ушул.
Onu işletip bергенге, misali menen başkadan bolganda işletip koyat da orduga başka alıp koyup koyat. Men korktum ben onu işletkende. Bas bu materializetkeni, bu hökümettikini bu işletkeni bolбойт. Эсиңиздерде болсо, Халмурзаев айтып жаткан бийлик алмашуу, Ош когалаңы 2013-жылдын апрель жана июнь айларында болгон окуялар эле. Мындан улам 2012-жылы кампага түшкөн буудай менен 2013-жылкы окуялардын ортосундагы логикалык байланышты Халмурзаевден башка эч ким түшүнө албай турган чагы. Халмурзаевдин шылтоосуна карабай, мамлекеттик резервдер фонду жок болгон буудай боюнча дан ишканасынын үстүнөн сотко даттанган. Жоголгон буудай боюнча соттук иш жогорку сотко жетип, кайра кароо үчүн Баткен облустук сотуна кайтарылган. Бирок кайрадан кароого кайткан бул иш акыркы 4 жылдан бери Баткен облустук сотунан ары жылбай токтоп калган. Бүгүнкү күндө бул иш соттук кароодо турат. Мына ошол мат резерв менен дан ачык синер коому ортосундагы иш бул жаңы жагдай менен иш каралып 2017-жылы эле. Бул мамлекеттик экспертизага берилген. Ошол мамлекеттик экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин анан бул иш сотто каралат да. Көрсө, жоголгон буудай боюнча Баткенге кайтарылган иш 4 жылдан бери соттун эмес, мыйзамдарды талдай турган эксперттердин колунда жатат экен. Эми сотторду эксперттерге жалдараткан жагдайга учкай токтололу. Бул үчүн мамлекеттик резервдер фонду менен дан ишканасынын ортосундагы келишимге көңүл бурууга туура келет. Ал келишимде насияга берилген буудай 1 жыл ичинде фондко кайтарылбаса, 100% айып пул жана ар бир кечиккен күн үчүн 0,5%дан үстөк пул төлөөрү так көрсөтүлгөн. Ушул келишимге таянган жергиликтүү соттор жок болгон буудай үчүн дан акционердик коомун 94 миллион сом доого жыккан. Ал эми Халмурзаевке караштуу дан ишканасы 33 миллион сомго бааланган буудай үчүн салынган 35 миллион сом айып пул менен 26 миллион сом үстөк пулга нааразы болуп, жогорку сотко даттанган. Жогорку сот Халмурзаевтердин бул арызын канааттандырып, ишти артка кайтарган. Аларда Халмурзаевтердин жагдайын жеңилдетчү бир нече мыйзамдар чыккан. Кыргызстанда насиянын 100% айып пулу менен 0,5% үстөк пулун чектеген 1 эмес 3 мыйзам бар. Алардын биринчиси материалдык резервдер тууралуу мыйзам. Анда материалдык резервдер фондунун мүлкүн өз убагында кайтарбаган тарапка 100% айып салынаары жана ордуна коюлбаган мүлктүн ар бир күнү үчүн 0,5% үстөк эсептелери жазылган. Баткендин райондор аралык соту дан ишканасынан жоголгон буудай боюнча дал ушул материалдык резервдер тууралуу 1999-жылы чыккан мыйзамга жана дан менен фонддун ортосундагы келишимге таянып чечим чыгарган. Бирок 2013-жылы сүткорлук ишти чектөө тууралуу дагы бир мыйзам чыккан. Ал мыйзамга ылайык насиянын үстөгү 20%дан ашпоосу көрсөтүлгөн. Мындан 1 жыл өтүп, 2014-жылдын май айында материалдык резервдер жөнүндө жаңы мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык ордуна кайтарылбаган мүлк үчүн 100% айып пул 20%га азайтылса, мүлк ордуна кайтарылган ар бир күн үчүн үстөк пайыз 0,5%дан 0,2%га түшүрүлгөн. Көрсө, сотторду эксперттерге жалдаратып, корутундусун күттүргөн жагдай бири-бирине каршы келген ушул 3 мыйзам деген. Кезинде жергиликтүү активисттер жоголгон буудайдын айынан Кызылкая шаарынын ошол кездеги мэри болуп турган Абиш Халмурзаевди сындап, анын кызматтан кетишин талап кылышкан. Ал сындарга карабай Абиш Халмурзаев 2016-жылы өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү болуп дайындалган. Биздин Баткен областында мамлекеттик мүлккө кол салган, элдин акысын жеген, элдин байлыгына кол салган ушундай таза эмес жетекчилерибизден президентибиздин аймактарды өнүктүрүү жылына элдин жашоо шартын оңдоого кандай жакшы салым кошо алат деп эч ишенич жок да мындай жетекчилерге. Абиш Халмурзаевдин өмүр баяндагы маалыматтарга караганда 85 фурага жүк боло турган көлөмдөгү буудай зыянга учураган мезгилде дан акционердик коомун Халмурзаевдин уулу Данияр Халмурзаев башкарып турган. Губернатордун уулу Данияр Халмурзаев учурда Кызылкая шаардык кеңешинде депутат болуп отурат. Аны жакшы билгендер Данияр Халмурзаев 1 жыл бою шаардык кеңештин сессияларына келбей койсо да, мандатынан айрылбай нетпей келатканын ырасташты. 5 сессия келбеди. Мен сессия келбеген билем. Өзүм мен каждый сессияда фракцияны жыйын кылам. Ал жигит участвовать эткен жок. Мен бизде мыйзам боюнча регламент, статус депутат, закон бар. 4 жолдан ашык келбесе, 4 ашык келбесе,
алып салыш керек да, тикке кайрыш керек. Шаардык кеңештин төрагасы. Шаардык кеңеш төрагалы ишке барган жок. 5 жол келе барган жок. Мага жакшы. Мен партиямды, мен өзүмдү партиямды өзүм сатпаймын да. Губернатор Абиш Халмурзаевдин шаардык кеңештеги депутаты уулун биз дагы Кызыл Кыядан издеп таба алган жокпуз. 6 жылдан бери соттон баш чыкпай келаткан Данишканасын учурда Халмурзаевдин экинчи уулу Каныбек Халмурзаев башкарып отурат. Биз жоголгон буудайдын изи менен Кызыл Кыя шаарына барып, Абиш Халмурзаевке байланыштуу чыр бир гана буудай менен чектелбей тургандыгын анандык. Жергиликтүү активисттер мамлекеттик кызматта жүргөн адамдын менчик мейманканасында кадимки сойкулук гүлдөп жатканы тууралуу маалыматтарды айтышты. Алар чакан шаарда сойку бизнестин гүлдөшүнө облус губернаторунун салымы бар деп эсептешет. Баткен областынын атасы болуп отурган губернаторубуздун менчик мейманканасы бул жерде сойкукана боюнча биз арызданбаган жер калбаган. Бул сойкукананы мен ачык эле жашырбастан оштон Акпресстен кайрылды, милицияга кайрылганбыз. Бул боюнча кайрылбаган жер калбады. Активисттер көрсөткөн мейманканага барып, денесин соодулап жаткан кыздарга биз да күбө болдук. Saati 1200 кылып беребиз. Өкмөттүн Баткендеги өкүлү Абиш Халмурзаевке караштуу Кызыл Кыя шаарындагы мейманканада сойкукана иштеп жатканына 10 жылдан ашканын жергиликтүү тургундар да ырасташты. Бирок Абиш Халмурзаев мейманканасында сойкукана иштеп жатат деген маалыматты өтө таңдануу менен кабыл алды. Кандай сойкуканага? Ал жерде мисалы биз өзүбүз көзү менен көрдүк. Болсо туруп туруп деме кыла бергиле, аны мен эгер берген болсом, ушу жооп берсин шойт деп адам. Жөн болгон болсо шуну кармап тута бериш керек, аны болгон болсо, мен андай кыздар мен эми барып алып туруп гасынсаны же бирөө кызын ээрчип. Сойкуканага ижарага бергенсизби, берген эмессизби? Ошол маселе. Азыр биз ижарага алып иштетебиз ошол Абиш Халмурзаевден. Анан биз өзүбүздүн ишибиз дегендей айтышты да. Жок, андай мен ижарага берип өткөрүп бергенбиз, ошо иштеп атышат. Сөз башында мейманканасында сойкукана жок деп аткан Халмурзаев акыры отуруп мейманканасын ижарага бергенин айтты. Сиз өзүңүз ажыга барып келгенсизби? Барып келгенмин, Кудайга шүкүр. Анан сизди көпчүлүгү хажака дешет экен. Жок. Анан бирок жанагы хажака десе анан сойкукана иштедет десе мен ишенбей. Жок, олукам, мен мына Биз көзүбүз менен көргөндөн кийин. Жок, эми мындай да мончо бир немени мындай болушу мүмкүн, эми мындай. Мен мындай адаммын, мен ондойго жол койбойм. Мисалы мен алак ичпесем, ошондой сойкулуктарга мен жол койбойм. Эгер койгон болсом мен ошойду бардын тээп, жаптырып дешем мына ушу менен. Биз кечээ келип эле көргөнүбүздө бул жерде ошол кыздар бар болчу, мына терезеден башын чыгарып отурган кыздар бар эле. А бүгүн монтип ремонт деп жазып коюштур. Ош жана Бишкек шаарларында сойку бизнесине каршы милиция маал-маал рейдтерди уюштуруп жүргөнүн маалымат каражаттарынан угуп көрүп эле жүрөбүз. Бир ирет Ички иштер министри Кашкар Жунусалиев өзү да сойкулукту түп тамыр менен жоюу ниети бар экенин айткан жайы бар. Бирок тартип министринин бул аракети Кызыл Кыяга жетпегендей. Интимкана облус губернаторунун өзүнүн мейманканасынан орун алганданбы же башка себеби барбы, айтоор жергиликтүү милиция башчысы Кызыл Кыяда сойкукана жок деп ишендирди. Кызыл Кыя шаарынын аймагында бүгүнкү күндө сойкукана мен жок деп эсептеймин. Сойкукана, боодун жанына сойкукана дегенде мен макулдугун бере албайм. Шаардык милиция таппаган сойкуканаларды биз милиция имараты орун алган көчөдөн кезиктирдик. Күндүзү дүкөн, түнү кардарылчуу, кайырмак сыяктуу жайлардын биринде отурган жигит көңүл ачар кыздардын жайын төкпөй чачпай айтып берди. Кыздар баарда иштеле. Кыз керек. Кыздар бар. Бирок азыр Качан булат? Ошол жерде турушат. Кечке маалда жылайт. Анан гостиница мына топот, башка жерде кандай гостиница бар? Алтын Орда деген бар. Каерде ал? Микрорайонда. Микрорайон кайда? Немеде. Кийик жакта. Шаардык милиция имаратынан 50 кадам нарыдагы чакан дүкөнгө кирип, ал жерден да кадимки көпөлөк кыздардын уюгуна туш болдук. Текчесине азаздан спирт ичимдиктерин тизип алган чакан дүкөндө бети башын ашкере боеп алган өзбекстандык келиндер кардар күтүп отурушат. Мен азарган жеримде эжесиге айтам, чакырып берет. Кайер барабыз анда? Канча? Баласыла 600.
банясы менен 600 сом. Кызыл Кая шаарынын башчысы болсо союккана маселесине бир тараптуу мамиле кылбаш керектигин айтып отурат. Ленина көчөсү болот. Союккана, эми союккананы бүгүнкү күндө конкретный элдерден анча мынча арыз түшөт. Комиссия бар бүгүнкү күндө мэрия тараптан түзүлгөн милиция менен участковый менен текшерүүгө алынат бүгүнкү күндө. Союккананы доказательство болсо ордунда тийиштүү адистер барып иштеп атат. Анан эми союккана деп эле союккананы бир жактуу караган менен болбойт. Союккана болуп тополоң болсо милиция өзүнүн ишин кылат. Органдар бар, органдар карап атат. Тийиштүү адистер бар, олар келип ишин кылат. Баса Калмырзаев мейманканасын ижарага бергенмин деген эле. Бирок ал мейманкананын союккана жайгашкан бөлүгүн ижарага кимге бергенин, айына канчадан ижара акаларын да ачыктаган эмес. Ошондой болсо да Калмырзаевдин мейманканасынан Кызыл Кая шаарынын казынасына канча салык түшүп атканына кызыктык. Көрсө Азия деп аталган 4 кабаттуу мейманканадан киреше, пайда, жер, мүлк салыктарынын баарын бириктиргенде 2017 жылы болгону 170 000 сом акча түшүптүр. Кызыл Кая шаарынын башкы салыкчысы ижара акыдан тапкан кирешесинен губернатор Калмырзаев канча салык төлөөрүн тагыраак айтып бере алган жок. Барып эле көрүп айта бербейбиз да, аны бул жерде биздин өзүбүздүн 54-статья бар, аны салык кызматында, салык кодексинде. Ошол жерде тайны сведения деген болот. Ошого бул нерселерди только проверкада гана көрсө болот да. Азыр билесиздер, биз жөн проверка кыла албайбыз. Азыр бүт проверкалар через прокуратура катталып туруп, анан кийин текшерилет. Салык демекчи губернатор Калмырзаевдин экинчи уулу Каныбек Калмырзаев учурда Ноокат районунун Кулатов айылына кыш чыгаруучу чакан завод курган. Айыл тургундары кыш заводдон айыл казынасына салык түшпөй атканын кабарлашкан. Муну Кулатов айыл өкмөтүнүн башчысы да ырастады. Ал кайрылып айтканбыз ошо Жинжиген ишканасынын директоруна. Ошону тезирээк иштер кагыздарын бүтүрүп, районго барып салык кызматтан өтүп, стаптан өтүп учетко коюп, анан мыйзамдуу түрдө иш алып бар деп. Бирок ошол эле Кулатов айыл өкмөтүнүн орун басары Данияр Көчкөнов Калмырзаевдердин заводунан салык түшпөй атканынын себеби бар дейт. Бул менин оюмча толук кандуу иштей албай атат. Себеби жаңы чыкканда ар кандай болот экен. Кыштардын формасы жакшы болбой калып атат. Ушул немесинин формасы келтирген болсо, булар төлөйт. Биз булар менен ушу жерин берип, салыкты төлөй турган кылып сүйлөшкөнбүз. Мамлекеттик кызматка келгенге чейин жеке ишкердик кылып көнгөн Абиш Калмырзаев азырда мал чарбасы менен оокат кыларын, коррупцияга дегеле жакын жолобой турганын айтып келет. Сен мындай келип, ака деп келип эле мындай жакшы нерселерди неме кылсаң, мени мисалы жаман болсом шу жерде иштейм бүгөм. Мындай чагата бирөөлөрдүн ушак сөздөрү менен эми жаңылыш мен мисалы мен эч качан мисалы пайгамбар Мухаммед пайгамбарыбызды жаңылыштарды кылган. Ким мен ким болуп калдым алды. Кызыл Кая шаарынын мурунку мэри, өкмөттүн Баткен облусундагы азыркы өкүлү Абиш Калмырзаевдин айланасындагы уудуу кептер аймакта 2 кишинин башы кошулган жерде талкууга түшчү сөзгө айланган. Бирок губернатор тууралуу коомдук пикирлер, алган эмес учу көрүнбөй кеткен соттук териштирүүлөр анын кызмат абалына да, жоопкерчилигине да эч кандай таасир этпей келет. Бул арада президент баш болгон жетекчилер чиновниктерди коррупциядан алыс болууга, элдин бийликке болгон ишенимине доо кетирбөөгө чакырып келишет.